Assalamu алейкум, урматтуу окурмандар. Биринчи эле китеп дүйнөсүнө кирип жатканда биздин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун китептерини окуп чыгууңарды сунуштамак элем. Биринчи эле колго ала турганыңыздар бул Ак кеме повести болушу керек. Себеби бул жерде терс каарман, оң каарман, жакшылык, жамандык, кичпейилдик жана кичиге урмат, сый, улууга урмат, сый камтылган терең ойлор айтылып кеткен. Ошол эле терс каарман Орозкулдун өз атасынан чоң кишиге, момунга кандай гана азаптарды тартуулаганы, ошондой эле момун чалдын ошол азаптарга чыдап, ушул балам жакшы болсо экен, кызым жакшы жашаса экен деп, ушул ар кандай зомбулуктарга, зорлуктарга кабылса дагы тилин тишине камтып макул деп жашаган Ак кеме повести жана ошондой эле кичинекей баланын ошол ой кыялдары камтылган бир китеп. Бир мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошчу бир китеп Кылычсыз самурай деген китепти сунуштамакмын. Китама Масао деген авторго таандык, Бугу пресстен которулган кыргыз тилине. Бул жерде негизи эле айтылчу Хидаёши деген бир каарман, чыныгы жашоодо жашап өткөн бир Жапон элини бир түптөгөн бир инсан жөнүндө болот. Аталышы айтылгандай эле Кылычсыз самурай деп, илгерки ошол самурайлар бир мамлекетти башкарып, бир элди башкарып келген. Андан кийин булардын эмеси токтоп, кандай десем, алсырап башкаруу системасы колдон тайып кеткенде, акылдуулугу менен өзүнүн соодагерлик жана ошондой эле башка элдер менен, башка уруулар менен биримдикке алып келген ойчулдугу менен Хидаёши деген кишинин 1500-1600 жылдары ошол Жапон элин түптөгөндүгү жөнүндө терең маалыматтар айтылып кетет бул жерде. Мен сунуштаган үчүнчү китеп бул Алхимик, дүйнөдөгү бестселлер болгон Пауло Коэльо деген авторго таандык. Бул жерде кичинекей койчуман Сантьяго жөнүндө айтылмакчы, кичинекей баланын. Бул жерде эки маселе камтылат. Кандай гана ой пикир, бир максат койсоң, ошол максатка бүтүндөй аалам ошол максатыңа жетиш үчүн сага түрткү болот, сага жардам берет деген ой пикир айтылат. Экинчи пикир болсо, бул жерде кандай гана чара колдонсоң дагы баардык нерсе Кудайдан жазылган, мактуб деген немени берет, сөздү арабчадан. Баардык нерсе уже жазылган, баардык нерсе камтылган, бул нерсе болуп өткөн, өтөт, болот дагы деген эки пикирде жазылып кеткен бир чыгарма. Бир өлкөнүн өнүгүү сырлары китеби. Бул Фин мамлекетинин кандай түптөлгөндүгү жөнүндө айтылып кетет. Мурун тарыхта окусаңыздар керек, Фин мамлекети башкаруу системасы шведтердин көзөмөлүндө болгон, колунда болгон, администрациялык, мамлекеттик, маданий кызматтарда жалаң шведтер болгондугу үчүн финдер акыры барып бул нерсени токтотолу, административдик ошондой мамлекеттик кызматтарда Фин мамлекетинде финдер болуш керек деп орустар менен келишим түзүп,
ошондой мамлекеттик кызматтарга фин адамы, финдик бирөө келип, ошол мамлекеттин түптөлүшү, маданияты, финансылык өнүгүүсү деги эле бир мамлекеттин түзөлүшү жөнүндө терең камтылган бир сонун китеп. Негизи эле продукция кыргыз мамлекетинде жаңыдан продукция чыгарып жаткан же болбосо бир продукцияны элге кандай көрсөтө алам, качествосы жакшы продукцияны элге кантип тартуулай алам деген бизнесмен адамдарга сунуштамакмын. Люк Дюмон деген «Реклама» деген китеби. Бул жерде ар кандай бир эле, кандай десем, рекламадагы түстөрдүн негизинде дагы бир продукцияңызды жакшы бир рынокко, базарга алып чыгып, сатууңузга түрткү боло турган ар кандай ыкмалар камтылган. Дагы айта кетчү нерсе бул жерде продукцияга ат коюудагы, логотип тандоодо, ошондой эле кимдерди колдоно алабыз, жылдыздарды колдонсок же болбосо бир сүрөткө продукцияны кандай ракурстан сүрөткө тартып койсок дагы элдерге жагымдуу болот, элдер көп алат деген ушундай «Реклама» деген китепти сунуштамак элем.